Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого колдон келишинче лайк басып, группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек комментарий жаза кетиңиздер. Нурбек Дүйшөналиев агабыз 5-6 жылдан бери кур күрөш менен көптөгөн бир туугандарды машыктырып, чемпион кылып келет. Мына буйруса жакын арадагы чоң чемпионатка аттанып баштаптыр. Буйруса жакшы каалоо тилек жаза кетиңиздер. Залга келчүлөр. Залдын адреси метро Бауманскаяда. Күрөшкө кызыккан жигиттер мына караңыздарчы, мына жигиттер күрөшкөн караңыздар. Таза кыргыз күрөш мына. Толук маалыматты агай өзү айтып берсин анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, аркада эмгектен таспы. Алай жакынкы буйруса турнирлер боюнча эл менен амандаша кетип анан балдар келип машыкса болобу анан ошондо жакыныраак кылабыз. Биз азыр 2024 Кыргызстанда алыш күрөш боюнча чемпионат болот, Кыргызстандын биринчилиги. Ошого даярданып атабыз. 4-5 бала барат, Кудай кааласа. Ошого даярданып атабыз. Залда адреси боюнча метро Бауманская, улица Фредериха Энгельса, 2-4, 6 күнү кечки саат 9-да башталат. Мына бул жерде көбүнчө жаш жаңылар келишти. Мен буларды эми даярдап өзүм ушул Россия, Москванын ичинде күрөштөргө алып чыгып күрөштүрөбүз көбүнчө. Анан быйыл Кыргызстанга багышым барып күрөш эле келек. Эми быйыл Кудай кааласа ушуга настрой кылдыбыз да. Чемпионатта бир күрөштүрүп, ушу Москвадагы балдардын эми мындай өнөрүн көрсөтөлүп атабыз да кыргызстандарга. Бул жерде жумуштан кийин келип машыккан жигиттер экен көбүнесе азыр, бар, почти бардыгы. Эми бул жерде ойногон келген эмес да, баары иштеген келген. Ушу иш арасында зал кылышат да. Азыр бул жерде канча бала машыгып атат агайым? Бала көп экен. Сиз азыр таза кыргыз күрөшпү же кандай бар-барлашып? Биздики күрөш, биздики кур күрөш деп коебуз да. Бул кур күрөштүн түрлөрү көп да. Барбана паясагы бар, көрөшү бар. Эми биз бул Россиянын жергесинде жүргөн үчүн кайсы соревнование болсо ошо болушунча аракет кылабыз да. Ошо каратып туруп, караштырып, ошолордун правилаларын үйрөнүп, ошолордун немелерин карап, ошого карап даярданабыз. Татарлардын күрөшү бар, ушу биздикине окшош да почти. Орустардын күрөшү бар, ошолорго постоянно чыгып күрөшөбүз. Биякта азыр Москвада почти таанылып калганбыз да. Москва алыш деп баары бизди таанып калган. Азыр канча бала башкат залда? Азыр бир 25-30 бала бар. Ошол анда турнирге даярданып аткан жигиттер менен кыскача маек алып көргөз берелик. Анда алдыңкы бир 7-8 мүнөттө биз менен чогуу болуп, лайк басып, жакшы каалоо тилектериңизди жаза кетиңиздер. Келе турчулар, агай номерин бул жерге коюп койдум мен. Мен Айдаралиев Давут Хантбекович, Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Барпай өкмөтүнөн болом. Ушул 2019 жылдан бери Москва алыш спорт клубунда эмгектенип келебиз. Өзүм жетишкендиктеримди айтып кетсем, чемпионат Москвада бир-эки жолку чемпион болом. Чемпионат Россияда дагы бир жолку чемпион болом. Чемпионат мирада 3-чү орундун ээси болом. Кубок мирада дагы 3-чү орундун ээси болом. Ушул 2019 жылдан бери Москва алыш спорт клубуна эмгектенип келебиз. Мен өзүм айта кетчү нерсем, ушул тренерим Дүйшөналиев Нурбек агайыма терең ыраазычылык. Бизге ушунчалык өзүнүн билгендерин үйрөтүп, биз жетелеп жакшы жактарга. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз 2020 баштап 2020 жылдан баштап ошо Москвада иштеп, спорт менен мелдешип машыгып келебиз. Дүйшөбек Нурбек агайга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эгерде Москвада иштеп деңеңдеп жүргөн мигранттар, мекендештер болсо, биздин залга кызыккан балдар болсо, келгиле, биздин залыбыз ар дайым ачык. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ошо залга кош келипсиздер. Биз рахмат, ушинтип тартып, спортсмендерди колдоп, ишинесе дагы элибизге, жерибизге пиар кылып, спортсмендерди көтөргөнүңөргө. Менин аты жөнүм Замребул Элдос, Жалал Абад областына караштуу Барпай өкмөтүнөн Барпыдан болом. Ошо Москва алыш залында машыгабыз азыр учурда. Бул жерге келгениме 3-чү жыл болду. 2021 жылы алгачкы жолу ушу Нурбек айдын колуна келгенбиз. 2021 жылы. Ошол жылдан бери Кудай Алла Тааланын буйругу менен ошол машыгып, көптөгөн ийгиликтерге жетип, ошо агайдын атынан канчалаган балдарды таптык, достор таптык, акалар таптык.
спорттун аркасынан көптөгөн жакшылыктарга жеттик. Эмне дейбиз? Дальше спортко кызыгуусу бар, спортту машыгып өсөм, чемпион болом деген спортсмендерге айтарым. Эң башкысы талыкпай, чарчабай, алда умтуло берле. Кудайым бир күн болсо бир күн менетиңерди үзүрүн көрөсүңөр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу бизден Москвага мигрант катары келгем, жел катары. Мына залга кызыккан балдар болсо, мына биздин залды сунуштайбыз. Келип, денени чыңдап кетсеңиздер болот. Жана ушу биздин максат Кыргызстан желегин желбиретүү. Мына ушундай бир туугандар, кимдер кызыккан болсо келип машыгыңыздар. Убакыттары дагы ошол жумуштан кийин экен. Номерлерин коюп койдум. Агай можер биз карап турабыз. Агай ар бир приемду үйрөтүп, мына карап турат экен. Караңыздар. Опа! Мына ушундай кылып чабышты үйрөнөсүңөр келип. Ишиңиздер ийгилик. Эч качан оорубаңыздар. Ден соолукта болуңуздар. Мына чындыгында көрүп калып турам. Ошол иштеп эле чектелип калбастан биздин мына жигиттер, мына агайнелерибиз ушул жерде машыгып, биздин желекти өдөгө көтөрүү менен алектенип жүрүшөт да. Буюрса мына кызыккандар келиңиздер мына буюрса. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.